Окуучуларга тарбия берүүдө азыркы жаш өспүрүм курактагы окуучулардын аң сезимине карата биздин Керимбиби Шопокова атындагы номер 3-орто мектеп лицейинде тарбия билимдин ачкычы деген ураан менен көп багытта иш-чаралар жүргүзүлүүдө. Лицейдин кубаттуулугу 1078 окуучуга ылайыкталса, азыркы убакта 2080 окуучу билим алууда. Бул окуучунун саны 2 эсе көп дегендик. Ошого карабастан, директор Бусурманкулова Надежда Шаршеновна билим жана тарбия берүү жаатында мугалимдерге көптөгөн шарттарды түзүп, керектүү материалдар, техникалык жабдуулар менен камсыз кылып, ар тараптан колдоо көрсөтүп келет. Иштейм деген мугалим үчүн мектепте эң сонун шарттар түзүлгөн. Проектор, интерактивдүү доска менен көптөгөн кабинеттер камсыз болсо, компьютерлер, интернет булагы да мектеп ичинде жеткиликтүү тараган. Окуу тарбия иштери боюнча директордун орун басары Турдалы кызы Айзаданын жетекчилиги менен көптөгөн ийгиликтерге жетип келебиз. Жаңы окуу жылынан бери мектепте бир канча райондук семинарлар, тарбиялык иш-чаралар, ар бир усулдук бирикменин айлык декадалар өтүлүп, ар бир мугалим өз чеберчилиги менен ачык сабактарын көргөзүп келет. Ал сабактар азыркы заманбап үлгүдөгү электрондук платформалар менен жабдылып өтүлөт. Өзгөчө сабактарды даярдап, окуучулар менен креативдүү иш алып барышып, ПИЗа 2025 программасына кызуу даярдык көрүшүүдө десек жаңылышпайбыз. Бул жаатта да Майрам Арстанбековна жакшы ийгиликтерди көрсөтүп, өзү даярдаган окуучулары райондук жана областтык олимпиадаларда алдыңкы орундарды багынта алышты. Биз лабораториялык практикалык иштер жүргүзүп аткан кезибиз. Бул эки окуучум райондук олимпиадада 1-чи орунду алган окуучулар, Жипарова 1-чи класстын окуучусу, Абдулазиз 10-чи класстын окуучусу, райондук олимпиадада 1-чи орунду алды, эми областтык олимпиадада күч сынашкан турушат. Райондук олимпиадада 5 окуучу орунга ээ болуп, областка барып өз билимдерин сынап келишсе, өткөн жылы алтын тамга артыкчылык аттестатына 2 окуучубуз ээ болуп, эң жакшы көрсөткүчтү беришти. Андан сырткары, Акыл Ордо интеллектуалдык оюнда 6 мектептин ичинен 1-чи орунду биздин окуучубуз жеңип алды. Жалпы билим берүүчү мектептердин 1-6 класстарынын окуучуларынын арасында өткөрүлгөн «Окуйбуз, жаратабыз, изилдейбиз» аттуу изилдөө долбоору боюнча областтык сынакка биздин башталгыч класстардын мугалими Бочоева Аида Жапаевна өзүнүн классы менен катышып 2-чи орунду багындырып, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Аманкан Кенжебаев жана экология министри Тургунбаев Мелис менен жолугушуп келишти. Бул да болсо биз үчүн өтө чоң сыймык деп билебиз. Крупская өкмөтү уюштурулган кибер коопсуздук конкурсунда 1-чи орунду багындырып келишсе, 10-чу классынын окуучусу Асанов Кадыр биз 21-чи кылымдын интеллектуалыбыз аттуу конкурстун облустук турунда 1-чи орунду алып кайтты. Ата-эне мектеп бириксе, балдарда болот келечек деген ураандын алдында ата-энелерге да ай сайын класс жетекчи мугалимдер тарабынан сабактар өтүлүп келет. Ал сабактар Гапыр Мадаминовдун методикасынын негизинде өтүлөт. Класс жетекчилер маданияттуу үй бүлө белгилери, балдардагы терс сапаттар жана аларды алдын алуу жоюу жолдору жана башка ушул сыяктуу темаларда сабактарды өтүп келишет. Мектеп ашканасы ата-энелер менен биргеликте балдар үчүн ысык тамак уюштурулуп, жетекчилик тарабынан дайым көзөмөлгө алынып турат. Спорттук мелдештерге да тынымсыз катышып, биздин спортчулар волейболдон областтык турда мыкты оюн көргөзө алышты. Андан тышкары класстык сааттар тынымсыз өтүлүүдө. 21 февраль
эл аралык эне тил күнүнө карата элдердин достугу аттуу конкурс кыргыз тилчилер тарабынан жогорку деңгээлде уюштурулуп өткөрүлдү. Бул иш-чара ар улуттагы балдардын достугун, ынтымагын бекемдеп, патриоттук сезимди ойготту. Ал эми азыркы убакта «Урааным Манас» республикалык конкурска кызуу даярданып жаткан убагыбыз. Келечек жаштардын колунда демекчи, биздин окуучулар биздин келечегибиз. Ал келечекке татыктуу тарбия бериш ар бирибиздин милдетибиз деп билебиз.